Султанбеков 2 тонна 600, мынакей 4322 сом 42 тиындан. Кыш камылгасын көрүп жаткан жергиликтүүлөр үчүн көмүрдүн баасы жеткиликтүү болушу маанилүү. Дайырбек мырза жылда ушул жерден көмүр сатып алат. Айтымында баасы да капчыкка ыңгайлуу. 3 жылдан бери Кудайга шүгүр болуп калды. Өткөн былтыркы жылкыдан быйылкы жылкы андан бетер жакшы болуп калды, Кудай берсе. Мына азыр бүгүнкү күндө көмүрдүн ээленген сеткадан өтүп, погрузчик менен ээленгендеги баасы 4322. Аны 4322 алганга чейин живой очередь кылабыз. 3 жыл мурун калган көмүрлөрдү перекупчтерден алчыбыз, ал ээленбеген көмүр. Тияктан прямой карьерден келген порода бар анын ичинде. Анын ичинде пыли да бар, чаңы да бар, ташы да бар. Жакшы эмес сапаты азыр жокко чыгарылды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Балыкчы шаарындагы бөлүмүнүн базасы Дуандын аймагын гана көмүр менен камсыздабастан Каралтын Бишкек жылуулук электр борборуна, Чүй облусундагы бир катар социалдык объекттерге жөнөтүлүп турат. 25 000 тонна көмүрүбүз бар. Анын ичинен 2 000 ушундай эленген көмүрлөр атайын калкка деген. Андан сырткары Чүй эмесинин региондоруна беребиз. Булар Чүй, Орловка, Токмок жана Кант шаарлары. Күнүгө где-то бизге бир 1000ден 4000 тоннага чейин көмүр келет. Жөнөткөнүбүз ушул вагондор менен Бишкектесине күнүгө 40-тан 60-ка чейин вагон жөнөтөбүз суткасына. Аталган базада Каралтындын кору жетиштүү. Көмүргө болгон баа монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тарабынан көзөмөлдөнүп, бүгүнкү күндө кара кече көмүрүнүн тоннасы бөлүмдүн өзүндө 4322 сомдон бааланууда. Дуандын башка район шаарларындагы тургундар үчүн дем алыш күндөрү көмүр ушул эле баада кезекке туруу аркылуу сатылып жатат. Айнура Достукбекова, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ысык Көл жаңылыктары.